Buğдайды дагы чак түштө ору маанилүү дейт. Анткени эрте менен buğdaydын сабагы менен дан алган башы нымдуу болуп калып, бул биринчи кезекте данды коромжуга учуратат, экинчи кезекте комбайндын иштөөсүн кыйындатат дейт. Азыр дал ушул тапта жамгырдан кийинки аба ырайы 35 градус болотса, жөнөкөй күндөрдө Арабандагы аба ырайы 45 градуска чейин жетет. Дал ушул учурда buğday ору аябай кызыйт. Комбайнчы Молдошбай Нурматовдун айылдаштарына кадыры артып турган чак. Эгинин ордурам дегендер апталап кезекке жазылат. Аптаптуу ысык менен чаңдагы иштин акысы да арзан эмес. Гектарына 10 000 сомдон акы алынат. Бир күндө ошондо канча гектар buğday оросуз? 3 гектар, 4 гектар орып атабыз. Эң көп органда. Эртелеп saat 9:30-10'dan saat 8-гече. Комбайнчынын салонундагы абанын температурасы канча градус бар? 30-35 бар. Демек ар бир иштин өзүнүн түйшүгү бар. Нан табыш оңой эмес. Дөбө Коргондук Муктаржан Нышанов 1 гектар жерине buğdaydын салттуу кылтырык сортунан күздүк buğday эккен. 7-8 тонна дан алам деп турат. Bir cuma 10 gün geç kaldı, orup alış kerakedi. 10 күндөй быйыл geç orup жатабыз. Бирок түшүм жакшы. Эми buğdayды жыйнап алган соң ушул эле 1 гектар жер аянтыма жүгөрү эгейин деп турам. Ал кеч күзгө чейин бышып калат. Араван районунда 4408 гектарга кылкандуу дан эгини себилген. Эгин текши бышкандыктан аймакта азыр техникага муктаждык жаралды. Ушуга байланыштуу тоолуу аймактын комбайнчылары чөлдүү зоналарга да жардамга тартылат дейт адистер. Кичине тартыш болуп атат. Буну биз башка райондон алып келгенге даяр турабыз. Болсо башка Өзгөн деген, Мокат деген ошол райондордон алып келебиз кошумча. 20 комбайн бизде бар, азыр 5-өн алып келебиз кошумча. Дагы 5 комбайн төмөн иштеп атат. Кече базар күндө 2 комбайн, 7 комбайн төмөн иштеп атат. Калганы бул жерде. Айдап себүү жана оруп жыйып өнүктүгүнө карата бул жылы районго 100 тонна күйүүчү май бөлүнгөн. Ал керектөөчүлөргө жеңилдетилген баада литри 65 сомдон берилет. Оруп жыйуу Арабан, Кара Суу жана Өзгөн райондорунда жаңыдан башталса, Тоолуу Чоң Алай менен Кара Кулжа өрөөнүндө али баштала элек. Арпа буğday өрөөнү быйыл Ош облусунун аймагында 63 000 гектарга себилген. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош облусу.